Бизде юстиция министринин орун басары отурат, туурабы? Урматтуу министрдин орун басары, менде мындай суроо да, бизге жарандардан көп кайрылуулар келет да. Анан ошол кайрылууларды, ошол маселелерди өкмөттүн мүчөлөрүнө жөнөтөбүз да, Кабминге. Ошондо 10 күндө так жооп келиш керекпи? Андан узагыраак убакыт болсо кандай жоопкерчилик болот? Жооп берип коюңуз. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, бул болсо Жогорку Кеңештин регламентине ылайык мөөнөттө ошол кайрылган субъект жооп бериш керек. Сиз мага так жооп бербейсиздерби? Канча, кайсы срок бар, канча убакытта жооп бериш керек? Мен ошого таянайын. Негизи жарандардын кайрылуулары боюнча мыйзам бар, атайын жарандардын кайрылуусу боюнча. Ал мыйзамдын алкагында 14 күн ичинде жооп бериш керек жарандарга. 14 күн. Эгер мага жаран кайрылып атса, ошону мен жарандын маселесин өкмөткө жөнөтсөм, 14 күндө мага жооп келиш керек, Ооба. Эгер мисалы 14 күндө жооп келди, бирок 2, 3, 4, 5 кат жөнөтсөм, ар бир кат келген жоопто деген мааниси бирдей, эми отписка деп коебуз да. Ошондой учурда мен кандай кадамдарга барыш керекмин да? Сиздин оюңузча. Маселе боюнча жөн эле бир отпискалар жөнөтүп койсок, тигинтип атабыз, мынтип атабыз деп маселе чечилбей жатса, биз кандай кадамдарга барыш керекпиз, Жогорку Кеңештин депутаттары? Мен ойлойм 90% бияктагы депутаттарга өкмөттөн ошондой жооптор келет. Эмне кылыш керекпиз? Ошол жарандардын кайрылуулары боюнча мыйзамдын негизинде, если жанагы маалыматтын ээлери убагында жооп бере албаса, анда алдын ала силерге маалымат бериш керек. Эгер ушундай жөөлүү себептерден, урматтуу министрдин орун басары, эгер канааттандыра турган жооп келбесе, эгер маселе чечилбесе, 5 кат жөнөтсөм, 5 катта бир эле маселенин ар кандай жооп менен келип атса, мен эмне кылыш керекмин? Жогорку Кеңештин депутаты катары. Мен юста сиздер билесиздер да, отписка деген эмне? Бул маселе боюнча силер болсо тигил ошол кызматкерлерин же ошол мамлекеттик органдын жана привлечение дисциплинарной ответственности ошол маселени кимге ошол маселе боюнча кимге кайрылыш керекмин? Премьер-министрге, президентке кимге кайрылыш керек? Жетекчисине кайрыласыз же Эгер жетекчиси жөнөтүп атса, кимге кайрылыш керекмин? Министр мага ошентип жооп берип атса, мен кимге кайрылыш керекмин? Жогору турган министрлигине же премьер-министрге. Ооба. А эгер башкы прокуратурадан ошондой жооптор келип атса, отпискалар, кылмыш иштери боюнча, мен кимге кайрылыш керекмин? Президенткеби? Президентке деле кайрылсаңыз болот. Жок, мен сизде так ошол мага системасын түшүндүрүп бергиле деп атам да. Мен ошого таянып, кийинки кадамдарды жасайм деп атам. Элвира Жыргалбековна, ушул жарандардын кайрылууларын кароо боюнча мыйзамдын аткарылышын ошол башкы прокуратура көзөмөлдөйт. Эгер башкы прокуратура өзү отписка кылып атса, мен кимге кайрылыш керекмин деп сурап атпаймынбы? Президенткеби? Ал болсо Элвира Жыргалбековна, ал маанисин көрүш керек. Бүгүнкү күндө азыр мен сунушталып жаткан мыйзам долбоор бул кичине предмети башка. Бул жарандардын мамлекеттик органдарда болгон юстиция министринин орун басары катары кайрылып жатам. Мыйзамдарды жакшы билген адам катары кайрылып атам. Мага ошол сиздин эми жообуңузга карата менин да кадамдарым болот деп сурап атпаймынбы? Улам отпискалар келсе, Алмаз Акунжанов иши биз тажатып бүттүк. Бул адам деле өзүнүн рамкасынан чыга албайт. Мен эмне кылайын? Мыйзам чыгаруучу орган катары. Сиз ошол мыйзамдарды түшүнгөн адамдар катары. Бизге бир кичине акыл насаатыңарды айтып койгулачы, эмне кылайлы? Отпискалар келип жатса, жооптор жок болсо, кыймыл аракеттер жок болсо, эмне кылайлы? Элдин астына улам айтып атып жаман көрүнүп атабыз. Биздин шайлоочуларыбыз кайрылып атат. Бизге эмне кайра эле органдардын отписканы жөнөтүп атасыңар? Биз аны сиздерден да жакшы билебиз. 10 жылдан бери ошол боюнча айтып келе жатабыз десе, мен эмне кылып жооп берейин? Мен президентке арызданыш керекминби ошондо? Ошол туура болобу? Элвира Жыргалбековна, ар бир учурду менин оюмча ар бир суроо талапка жараша, ошо жооптун мазмунуна жараша карап көрүш керек да. Ал эмне себептен жооп бере албайт? Балким финансылык чыгымдар кетет ал маселени чечиш үчүн. Ага мүмкүнчүлүк жок болуп атат мамлекетте. Ар кандай ситуациялар болот, ошон үчүн ар бир учурду өзүнчө караш керек.
жана тартиптери, мөөнөттөрү жана мен айткан жогоруда мыйзамда белгиленген баары. Анан жоопкерчиликке да тартса болот ошол кызматкерлер дейсиз. Убагында жооп бербесе же так жооп бербесе. Эми биз бири-бирибизди түшүнбөй жатабыз окшойт. Кайрылууларда, органдарда, өкмөт тарабынан отпискалар көп болуп жатат. Эл арасында ошончолук нааразычылыктар ошондо болуп атат да. Формально отпискалар көп болуп атканын мен Элвир Жыргалбек, маалымат үчүн да укук бузуулар кодексинде дагы чаралар көрүнгөн. В случае невыполнения нормативно-правовых актов привлекается к ответственности в виде штрафа деп. Вактыңыз бүтүп калдыбы? Эгер айта турган сөзүңүз болсо чыгып айтып койбойсузбу? 5 микрофонду күйүп бергиле аппарат. Рахмат. Алмаз Ахунжанович, бул жерде эмнени айтып атам? Азыр муякта отурган 90 депутаттын 99% маселесинде отпискалар эмнеге болуп атат? Формально ушул 10-14 күндү сакташ үчүн бизге жооптор келет да, формально отпискалар. Бирок маселе чечилбей атат дегендин түпкү маңызы ошол болуп атат да. Ошондо кандай кылыш керек? Маселе чечилиш үчүн ошол органдын ичинде реформаларды ким инициатива кылыш керек деп биз ошол инициативаны мен ойлойм депутаттар да президентте күтө албай жатат да. Ошонун аягында көп мындай эл арасында сөздөр көп болуп атат. Реформа болбой атат, жыйынтыктар жок болуп атат. Бир эле маселелерди кайра бизге депутаттарды отписка кылып атасыңар деп эл арасында ошондой сөз болуп атат. Ошону мен урматтуу юстиция министринин орун басарына ошол маселени көтөрүп атам да. Биз дагы арызданыш керекпизби, биз эмне кылыш керекпиз ошондо? Формально 14 күндү сактап атышат. Неформально маселе чечилбей атат. Көп маселелер чечилбей жатат. Ошондуктан биз элге барганда элден ошондой суроолор көп болуп атат. Аягында жанакындай эл арасында недовольстволор болуп атат, ызы чуулар көп болуп атат. Сиздер ошону по букве закона 14 күн сактап атабыз деп формально жооп берип атасыңар, а по факту маселе чечилбейт. Мен ошону айтып атам да. Ошону ар бир органдын ичинде текшерип көрсөңүздөр, анализ жок, Минюст анализ кылбайсыңар, ответтерде кандай болуп атат, жооптордо переписка болуп атат, отпискалар болуп атат, решениялар жок болуп атат. Бул аягында жанакындай коом арасында көп сөздөргө алып келип атат. Рахмат. Жооп бербей эле коңуз, эми бул процедурный.